Dostlar salam. 3 aprel 2024 жыл. Мен азыр Бакыян айылындагы Эчкили Жакбетке жакын Саста жүрөм. Мурдаракта могу Сас аябай көп болчу да. Суу чыгып турчу көп жерлерден. Кийин анан могу тетиги дөңсөөлөр турат го могу жактардан. Ушул траншея казылып, суу тартылды кадимкидей. Наркы могу этектеги үйлөрдүн огороддорунан суу чыгып эчтеке өспөчү эле. Азыр жүгөрү, беде ушулар сеп айтор түшүмүн алып атат да. Анан эми жергиликтүү деңгээлде кызматтарды жакшыртуу деген болот го. Андан тышкары жергиликтүү деңгээлдеги маанилүү маселелер деген 25 пункт бар да. Айыл өкмөттөрдүн карамагына тиешелүү. Ошол жерде жаштар үчүн деги эле айыл тургундары үчүн эс алуучу борбор же болбосо бир парк болуш керек деген нерсе бар да. Ал биз мындай аң сезимибизде менде лично ушундай болчу. Шаар жеринде эле парк деген болот, айыл жеринде болбойт дегенчи. Анан эми бул мен бүгүн эртең туруп алып бир аз таза абага велосипед тепкилейин деп чыгып, анан ушул жака түшүп видео түшүрүп коеюн деп атам да. Негизи могул жактарды парк кылып уюштурса кандай болот деп, чекелерин мисалы атайын велодорожка кылып, чуркай турган кылып, могул жак таза аба, наркы жактар Киров суу сактагы чейин ачык барбы, сонун болуп турат да. Ошондой кылса кандай болот болду экен, же могу Састан андай нерселерди кылганга болбойбу деген дагы бир суроо пайда болот кыскасы. Негизи ушундай нерселерди уюштуруп койсо, айылда дагы эл үчүн сонун шарттар түзүлөт. Негизи эле айыл болобу, шаар болобу, адамдардын жашоосун жеңилдете турган бир иштер боло берсе деген эле ниет. Анан жана мен жогоруда айтып кеткендей, ошо жергиликтүү маанилүү маселелердин ичинде да ошол адамдардын бош убактыларын туура пайдаланыш үчүн атайын ушундай бир шарттар түзүлүп бериш керек деген дагы бир пункт бар. Ошонун негизинде деле айтор ушул жактарга бир парк салынса деген эле ой. Мүмкүн тегерек чекелерине жашылдандырып, көрктөндүрүп, анан мындай жаштардын да оюн угуп, креативдүүрөөк кылып туруп бир парк салынса сонун болчудай да. Ошондой ойлор келип аткан болчу. Силерде кандай ойлор? Ушул жак ушундай кылса тура эле болобу депчи. Негизи эле Бакыян айылында андай бир парк деген жок да. Ошон үчүн кылып койсо жаштар пайдаланмак, эл деле кечкизин келип, тамак ичип алып келип сейилдеп, басканга сонун мүмкүнчүлүк болмок дегендей. Кыскасы ошондой сунуу достор мынакей. Могул жакта этеги жактар 4-чү жак. Бул жак болсо Эчкили. Тетиги Мутаке жак менен түшүп, ушул тегеректердин баардыгы парк болсо аябай кенен жер да. Ошол баарыбызга ийгиликтүү күн. Негизи мисалы бир маданий иш-чаралар өтүлүп тура турганда, бир сахналар уюштуруп койсо, концерттер өтүп турмак, жаштар өздөрүнүн өнөрлөрүн тартууламак деген сыяктуу бир аянтча болот беле. Негизи мурда бул жактарга мал жайылчу да. Азыр эми Сас тартылып кеткенге бул жакка мал деле жайылбайт негизи. Элдин малы өтүш үчүн тоскоолдук жаратпай тургандай кылып туруп жол чыгарып берип коюш керек. Булдан калган парк кылып уюштуруп койсо адамдар пайдаланыша берет беле деген ой. Баарыбызга ийгиликтүү күн болсун.